Саламатсыздарбы урматтуу мугалимдер, урматтуу кыргызстандыктар. Мен атым Асылбек, Саналип академиясынан сиздерге бүгүн мектептеги интернеттердин ылдамдыгын текшерген бир сайтты көрсөтүп кетейин. Балким сиздерге пайдасы тиет. Негизи биз Саналип академиясы ар кандай онлайн курстарды мугалимдер үчүн, мамлекеттик кызматтар үчүн даярдайбыз. Бул курстар сиздерге акысыз берилет. Негизи мектептеги интернеттин ылдамдыгын текшерүү алуу үчүн дайым биз мектептеги интернеттин ылдамдыгы төмөн деп жалып кылып келебиз. Эми ошол интернеттин ылдамдыгын текшерген бир сайтты көрсөтүп кетейин. Аны үчүн биз кадимки эле Google браузерге кирип, Google Chrome'га кирип, сайт жазган жерге speed test деп жазабыз. Мына көрүп турганыңыздардай speedtest ktnet.kg бул телекомдун сайты, ушул интернеттин ылдамдыгын текшерген. Анан ал жака кирип туруп биз мына старт деген баскычты басабыз. Биринчиде турган көрсөткүч бул интернеттин ылдамдыгын көрсөтөт. Мына загрузканы көрсөтөт. Бул жердеги ылдамдык көрүп турганыңыздардай 10 мегабит секундасына көрсөтүп атат. Ортодо турган отдача болсо 16 мегабит секундасына көрсөтүп атат. Үчүнчү көрсөткүч бул пинг. Сиздер да интернетте ушинтип өзүңүздөрдүн мектебиңиздердеги интернет ылдамдыгын көрсөңүздөр болот. Телефон аркылуу да көрсө болот. Анан ошо эмне үчүн интернет жай иштеп атканын анан кимден талап кылыш керек экенин тактап аласыз. Себеби интернет саткан, интернет жеткирген провайдер компаниялар Кыргызстан, Элкарт или кандай дагы Акнет деген компаниялар мектептерге интернет жеткиришет. Ошол жерде мектеп менен түзүлгөн договордо интернеттин бул ылдамдыктары жазылат. Мисалы, тарифтер иштелип чыгат. 10 мегабит секундасына тарифке улансаңыз, сиз айына примерно 2,5 миң сом, может 2 миң сом төлөшүңүздөр мүмкүн. Бирок сиздерге алар жай интернетти берип коюп, бул биздин эмес, балким компьютериңиз иштебей жаткандыр деп доону сиздерге коюшу мүмкүн. Ошон үчүн сиздер договордо көрсөтүлгөн ылдамдык менен ушул speed тестте өзүңүздөр телефондо же компьютерде текшерген ылдамдык дал келиш керек. Андан көп компьютерлар колдонгондо балким интернеттин ылдамдыгы түшүп кетиши мүмкүн, түшөт. Бирок негизи ушул speed тест менен текшергениңиздерде интернеттин ылдамдыгы ушундай көрсөтүш керек. Договордо эгер договордо 10 мегабит көрсөтүп, сиздердин мектебиңиздерге келген интернет 5 мегабит болсо, демек компания, ошол интернет алып келген компания күнөөлүү. Ошолор ылдамдыкты сиздерге, интернеттин ылдамдыгыны жай берип атат. Ошентип ал жактан талап кылсаңыздар болот. Анда барыңыздарга ийгилик. Саналип академиясынын онлайн курстарына жазылып, саналиптүү болуп, Кыргызстанга кызмат кылып, Кыргызстанды өнүктүрөлү. Барыңыздарга рахмат.